Анан ошо калыс болууга да чакырдып элем. Калыс болбодум мен. 17-ден 22-ге чейин. Калыс болуу кандай 17 экен? эмес, 19-тон 22-ге чейин болдум. 3 жыл болдум да. Ушундай болдум. Эмнеден улам кетип калдыңыз? Бул кесип кандай экен? Өлө кыйын кесип экен калыс. Өлө эме татаал экен да. Мисалы үчүн баарын бирдей карап тура албайсың да. Мисалы үчүн ат менен сен мындай тегеренгенче эле бирөөнүн бутун кармапчы бирдеме кылып жибериши мүмкүн. Анан кыйкырат. Сен көрбөй атасың деп. Мисалы үчүн 2 киши боксташып атса, бири судья ошол экөөнү эле карап турат. Ошондон ката кетирип атпайбы? А бул 8 кишини контролдош өтө кыйын. Обан жана Каспий KZ. Жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.о аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.о аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.о же Каспий KZ гана керек. Баарына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.о Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Мисалы үчүн жанагы улагы барда эле карайсың да. Мен мисалы үчүн калыс болуп жүргөндө улагы бардын жанында эле жүрөсүң да. Ошо улагы барда эле карап эле ошону бирөө бирдеме кылып кетпесин деп карап атсаң, артында бирөө кыйкырат. Мен тискинден кармап атат депчи. Жана коем тискиндебе. Десең анан кээ бирөөнү айтасың, удаление бер дейт. Байчем сен деле кармабадың терден десең, туура түшүнүп калган оюнчулар бар, туура эмес түшүнүп калган оюнчулар бар. Анан азыр чырлаган оюнчулар көп да. Мисалы үчүн көлдөн бир жолу суйт еттим, ташинин чычылак оюну деп дагы эле эмеде жүрөт. Эми ал бала улак басып турат. Ким, Ташыбы? Жок, жана көлдүк ким деген болобочу. Талас менен эме ойноп аткан достук, финал болчу. Анан Акбар Имамбековпу? жок, ким берки. Достукта ойногон оюнчу. Дагы бир баягы атаманда ойноп калды го, кайсыл эле? Азим. Азим. Ошо Азим Таласкон ошол басып турат улакта. Ошо эрекин эми ташы аттын үстүнөн, бирөөнүн үстүнөн чыгып алып, кийиминен ары түртүп түшүрүп атат да аттанчы. Эми ал мен бер жагында турам, 8 ат бер жагында жүрөт. Мен айланып барганчу жагынан 1-2 силкип эле коюп жиберди, мен барганча эле карап турам эле. Анан тиги барсам тиги айтат, мени түртүп атат дейт. Эми түртөт улак болгондон кийин деп коем мен. Анан сен удаление бербейсиң да анан мага таарынышат аерденчи. А мен анан действительно көргөн жокмун. Анан кийин 1-2 күндөн кийин, бир жумадан кийин үйдөн карап отурсаң, действительно эми телевизордон көрүп отурсаң, эми действительно бер жана аерден 100% ташиники удаление болчу да. Ошондой баягы катачылыктар кетет негизи. Анан кийин бул өтө рискованный, анан көп кишиге жаман көрүнөт экенсиң. Антип койдуң, мынтип койдуң. Анан жаш балдар менен кырылышып эметкенден да. Ошондон көңүл алып кетип калдыңыз. Жок, көңүлдө эле калган жок, эми просто өзүм эле сыйым менен эле кетейинчи. Негизи ошол өзүңүз ойноп жүргөн учурда калыска нааразы болуп, ушундай калыс менен бир аз пикир келишпестик болгон учурлар болсо керек. Түз да. Кийин калыс болгондон кийин ошону түшүнсөңүз керек. Конечно. Эми ал туура түшүнгөндө мындай да, оюнчу деле калыс деле баягы эмечиш керек. Бирдемени мойнуна алып калган жакшы го деп ойлойм да. Анан кээ бирөө такыр мойнуна албайт да. Айтып атсаң дагычы. Эми убагында биз деле баягы кырылышчубуз калыс менен. Баягы анын ышкырыгын урбайт да. Сен давай көрсө калыс бир ышкыргандан кийин отменять эте албайт экен да, болду. Мисалы үчүн туура эмес ышкырдыңбы, болду, сен ошого турушуң керек болду. Анан кайра эми баягы мисалы үчүн 10.000 киши карап турат, финал болуп атат. Кээде болот, учуп барып туруп, баары тең чыгып кетет, сен да жарышып келатасың алар мененчи. Ышкырасың, улак чыкпай калат да, 1 метр линиянын ичинде калып калат. Эми баягы болуп 8 ат момундай учуп кырылып келатат, аутты көздөй. Ошо моментте сен да капталына чабып калат, анан кийин баягы
сегиз өтөң чыгып кеткенде ышкырасың да. Ышкырсаң улак жерде түшүп калат да. Улак тиякта дейт. Жаба ортосунда экен деп ойлойсуң да. Анан кийин сен ышкырдың болду токтот деп чыгат. Адин күчтүүлөр чыгат, тияк алып бар деп. Тилер чыгат, берден баштайбыз деп. Ошондойлор болот.